Барс Медиа тартуулайт. Он биринчи класста окуп жүргөндө ушул бокс, кикбоксинг боюнча катуу машыгып атайын спорт клубтарга келип, анан кийин ушул 5-курсту бүтүп атканда бокс боюнча спорттун чебери болдум. Спартакиадан уттум, Кыргызстан спартакиадасын уткандан кийин анан 2001-2002 жылы спорт чебери болуп, анан Бишкекке келип Александр Воиновдун колунда кикбоксинг менен да уланттым. Анан кикбоксинг боюнча дагы Кыргызстанда 6 жыл уттум. 2006 жылы дүйнө чемпиону болдум. Ошол жылдар арасында мен Мароккодо, Украинада, Таиландда, Россиянын көп шаарларында турнирлерге чыгып жүргөндө ушундай бир ойлойт элем. Бүгүнкү менин жүргөндөгү ийгиликтеримдин бардыгын кыргыз жаштарына өткөрүп берсем, ушул өнөрлөрүмдү кыргыздын өсүп келе жаткан жаш спортчулар үйрөнүп, дүйнөдө кыргыздын желегин көтөрсө деп ниет кылчу элем. Анан биздин убактарда ошол 96-жыл, 99, 2005 жылдарга чейин аябай мындай оор жылдар болгон. Спорт залдарыбыздын шарты жок, чаң жуткан залдарда машыгат элек дагы нан менен, суу менен машыккан күндөрүбүз болчу. Аябай мындай витаминизация, питание жактан кыйынчылыктарды өткөргөнбүз. Ошондо мен кийин бир жетилип, ошол тренер болуп, бир жакшы ишкер болуп, бир жаратмандык жараткандан кийин кыргыз жаштарына бир спорт зал ачсам деп ниет кылат элем. Ошол ниетиме жетип, чоң агалардын жардамы менен, демөөрчүлөрдүн жардамы менен ушул Бишкекте чоң спорт комплекс ачтык. Азыр бул жерде күрөш, бокс, кикбоксинг түрлөрү боюнча машыктырууларды өткөрөбүз. Андан сырткары бул жакта фитнес, стрейчинг, флай-йога боюнча дагы группаларыбыз бар. Буну залда ачканыбыздагы максатыбыз ушул шаарыбыздагы жаштарыбыз бекерчиликтен, ичкиликтен, кылмыштуулуктан арылып, мындай патриоттуулукка үндөп, сергек жашоого үндөп, жаш өспүрүмдөрдү спорт менен машыгып, ден соолугун чыңдап, духу бийик, мекенин сүйгөн, намыскөй, патриот жаштарды даярдасак деген ниетте ачтык. Азыр бул биздин Бишкек шаарыбыздагы РМ спорт клубуна Оштон, Нарындан, Токмоктон, Кыргызстандын бардык райондорунан келип, ушул жакта билим алып жаткан жаштар келип машыгат. Бишкек шаарыбыздын жаштары келип машыгат. Андан сырткары мындай мүмкүнчүлүгү чектелген, кыйналган үй бүлөлөрдөгү жаштарыбызга дагы абдан чоң жеңилдиктер бар. Таланттуу спортчуларыбызды чет өлкөлөргө биз клубтун эсебинен көп алып чыгып жатабыз. Ушул Бишкек шаарынын ачылганына мына 2 жылдан ашык убакыт өттү. 2 жыл мурун Бишкек шаарына келип биз көп райондордо бул жерде ушул залдарды издедик. Анан ушул Кожомкул атындагы спорт сарайынын алдында деп шаарыбыздын борбору ушул жерден ачтык. Ачарда абдан чоң бир кыйынчылыктар болду. Бул залдын баягы ремонттору, бул залдын ошол кетүүчү мына зал бокста рингтери, атайын спорттук шаймандарды алууда, анан мына фитнеске керектүү машыгуучу тренажерлор, булардын баардыгын мына чет өлкөдөн алып келгенде өтө чоң чыгымдар кетти. Мына ошол чыгымдарда жакындан жардам берген, демөөрчү болгон агаларыбыз болду. Анан РМ клубуну ачууда чындыгында бир мындай бул залдын жасалгаланышы, спортко мындай келгенде, мисалы ооруканага барсаң өзүнчө жасалган, туурабы? Ар бир ишкананын өзүнчө дегенде ушул келгенде табитин ачып, ушул залга бир спорт менен машыгууга шыктанта турган ушундай дизайнерлер берилген. Бардык машыгууга ылайык шарттарды түздүк. Канчалык чоң чыгым болсо дагы шаарыбыздагы балдардын, коомдун, элдин, жалпы жашоочуларыбыздын, шаардыктардын ден соолугун чыңдоого мындай чоң дилгирлик менен, ынтызарлык менен, кызыгуу менен ушул залды ачканга мындай мүмкүнчүлүк болду. Заманыбыз мындай ыйманга ыктап
адепке ыктап келаткандыктан биздин бул жерде намазканаларыбыз да ачылган. Мындай жигиттерибиз спорт машыгуулардан кийин намазга кирип анан кетишет. Андан сырткары тренажерлорубуз Америкадан алып келинип, Санкт-Петербургда совместно жасалган дүйнөлүк маркадагы Хост фирмасынан даярдалган тренажерлорубуз. Булар 20дан ашык түрлөрү бар. Бардык адамдын денесини чыңдаганга бардык мүмкүнчүлүктөрдү бул жерде колдонсо болот. Азыр жаштардын акыркы жылдарда массалык түрдө спортко кызыгып, ден соолугун чыңдаганга, өзүн урматтаганга кызыккан жаштар көбөйдү. Кайсыл улуттун келечегин, элдин келечегин бийиктеп, келечектүү деп ойлосок, ал элде спорт каралыш керек, массалык спорт жайылыш керек да. Өз негизи эле мен тренер катары айтар элем, дүйнөнүн 32 мамлекеттен ашык мамлекетте болдум. Спортту өнүккөн мамлекеттер экономикасы өнүккөн деп бааланат да. Ошон үчүн бизде бардык нерселер болсун мисалы. Бирок элибиздин ден соолугу начар болгон болсо, биздин байлыгыбыз жок болот да. Мамлекеттин эң чоң байлыгы бул элибиздин ден соолугунун чың болушу. Ошон үчүн биз мисалы өзүбүздүн жеке каржыбыз менен ушул спорт комплексти ачтык. Бул өкмөткө жардамыбыз, мамлекетке жардамыбыз. Мындай жеке спорт залдардын ачылышыны өкмөт, мамлекет мындай колдоп, рахмат айтып, колдоо аларлык иш-чара деп ойлойм. Себеби биз бир нече адамдардын ден соолугунун чыңдалышына кандайдыр бир деңгээлде салым кошуп жатабыз да. Ушунчалык бир таланттуу жаштар бар, спортко ушунчалык баягы аракети бар, анан эмнегедир бул жакта акча жок. Андан көрөк бизнеске кеттим, же жанагындай мигрант болуп чет өлкөгө кетип калышат, ошентип талантты калып калат да. Анан сиз айта кетсеңиз, ушул жаштарды шыктандыра кетсеңиз, деги эле бул жактан дагы акча табып, үй бүлөнү багып кетсе болобу? Эми спортто тренер болуп иштесе, эгер жакшы тренер болуп, мындай заманбап, азыр тренерлер дүйнөдө абдан мындай спорт дүйнөдө тездик менен өсүп атат. Спорт дүйнөдө тездик менен өскөндүктөн тренерлер дагы интеллектуалдык жактан тез өсүүгө туура келип атат. Эгер тренер болуп иштесе, спортто көп жетишкендикке жетип, материал жактан ийгиликке жетишсе болот. Анан эми биздин бул спорт залыбызда, РМ спорт клубунда профессионалдык 2 спорт менеджерибиз бар. Азыр мына бүгүнкү күндө сиз жакшы эстеттиңиз, биз Америкадагы Кыргызстандан барып, ал жакта профессионалдык мелдештерге чыккан балдар менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса Кыргызстандан Америкага профессионалдык таймаштарга чыга турган мындай линия ачып атабыз. Биздин клубтан Москвага, Америкага барып, өзүнүн өнөрүн дүйнөгө жылдыз болуп чагылдыра турган балдарды жакынкы айларда, жакынкы жылдарда алып чыгабыз. Биздин негизи эле бул РМ клубунда 10дон ашык спорттун чеберлери даярдалды. 100дөн ашык спорт чеберчилиğine талапкерлер чыгып атат. Ошондой эле мына 2 жыл аралыгында 11 мамлекетке барып келдик. Европа мамлекеттеринде, Азия мамлекеттеринде, Таиландда, Кореяда, Монголияда, Белоруссияда, Финляндияда, ушул мамлекеттерде биз кыргыз желегин көтөрүп, кыргыздын намысын коргоп, биринчи орундукка чыгып, гимн ойнотулду. Биздин клубда машыгып жаткан Азат Усеналиев, кыргыз боксундагы эң таланттуу деп эсептелген эл аралык класста спорт чебери ушул биздин клубда машыгат жана мамлекетибиздин намысын чет өлкөдө коргоп жатат. Мына Таиландда өткөн Азия чемпионатында Түркбай уулу Мирлан деген жигит дагы ушул клубдун атынан барып, коло медалдын ээси болуп келди. Ошондой эле мына Бекетов Бекболот деген балабыз Кореяда ийгилик жаратып келди. Акылбек уулу Айбек деген Казакстанда Азия биринчилигинде жаштар арасында коло медалдын ээси болду. Азат Усеналиев дүйнөлүк кубокто биринчи орунду алып, дүйнөдө эң мыкты боксчу деген, эң мыкты мушкер номинациясын алып келди.
ушул клубтан даярдалып чыгып барып, эң негизгиси Кыргызстандын бокс курама командасынын негизги мүчөлөрүн биздин клубдан машыккан балдар түзүп жатат. Ошондой эле греплинг деген жаңы күрөштүн түрү мына Кыргызстанга жайылууда, азыр аябай жакшы жайылып жатат. Чехияда, Азербайжанда өткөн дүйнө биринчилигинде 2 дүйнө чемпиону ушул биздин Эрем клубунан 2018-2019 жылдары барып дүйнө чемпиону болуп келишти. Бул деген сөз ушул Эрем клубу Бишкек шаарындагы чемпиондорду даярдай турган бир уя катары, чемпиондор даярдай турган бир мектеп катары келечекте дагы кулачын жая берет деп ишенем. Мен жогоруда айтып кеттим, 2 жыл ичинде биз 11 мамлекетке бардык. Ушул клубтун эсебинен. Билеттери, жатакана, тамак ашы, кийим-кечеги, мына Кыргызстандын курама командасынын бүт курама команданын кийим-кечектерин дагы дүйнөлүк биринчиликке биздин клубтун эсебинен даярдалды. Ошон үчүн бул жерде Эрем спорт клубунун кыргыз спортуна кошкон салымы абдан чоң болууда деп айтсам болот. Жүздөгөн спорт чеберлерин ушул клубтан келечекте дагы даярдап чыгара беребиз. Мындай акчалай кызыктыруучу сыйлык бериши мүмкүн өкмөт. Азиядан, башкадан утуп келген ушундай учурлар болду. Бирок биз мына алдыңкы жылы дүйнө кубогунда утуп келген чемпионубузга, клубтун чемпионуна, клубтун президенти тарабынан, ушул клубубуз тарабынан 70 000 акчалай сыйлык бердик. Анан Европаны утуп келген чемпионубузга ошол Египетке үй бүлөсү менен барып 10 күндүк эс алып келүүгө путевка алып бердик. Ушундай мындай спортчулар мамлекетибиздин намысын коргоп, желекти көтөрүп келгенден кийин биздин клуб тарабынан жогорку деңгээлде бааланып, сыйланып турат да. Ошон үчүн биздин клубка кирерде мындай жаңы балдарды өзгөчө группа менен карайбыз. Бирок кыргыз намысын коргоп аткан, кыргыз намысыны дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп аткан, желекти желбиретип аткан чыгаан таланттуу балдарга, спортчуларыбызга, чемпиондорубузга клуб тарабынан жогорку деңгээлде сый урмат көрсөтүлөт. Мен жаштарга кайрыларым, кайсыл спорт түрүн баштаган болсоңор, спортту таштабагыла. Спорттун келечеги бар. Дүйнөдө эң мыкты жетекчилер, мамлекет жетекчилер, өлкөнүн президенттери, эң ийгиликтүү адамдар жакшы тарыхын окуп келсек, спорт менен машыккан адамдар болот. Бул спорт сиздерди, айрыкча жаштарды шамдагайлыкка, эрктүүлүккө, мындай кайраттуулукка, бир койгон максатка аягына чейин жетип, ошону аткарганга шыктай турган, шыктандыра турган өнөр. Ошон үчүн ар бир өсүп келе жаткан жаштар сөзсүз түрдө спортко убакыт бөлүңүздөр. Күнүнө 2 сааттан спортко убакыт бөлсө, адамды мындай позитивдүү жашаганга, оптимист болгонго, патриот болгонго, желек үчүн желекти кучактап ыйлаганга, желек үчүн эч качан мындай мамлекетин сатпаганга, жер үчүн, эл үчүн күрөшкөнгө, жер үчүн жерин, элин сүйгөнгө тарбиялай турган бул спорт деп эсептейм да. Ар бир келген баланын, ата-эненин үмүтү баласы чылым чекпесе, арак ичпесе, наркоман болбосо, кылмышкер болуп кетпесе деп ата-эне үмүт кылат. Ошол ата-эненин үмүтүн биз ушул жерде 2 саат болсо дагы бизге болгон 2 саатка эле келет. 2 саат болсо дагы биз ошону адам кылып тарбиялайлы. Ошону билимге умтула турган, билимди, китепти сүйө турган, бош убактысыны жөн кетирбестен пайдалуу, келечектүү кылып өткөрө турган кылып тарбиялап атабыз. Жана бардык тренерлерди мен клубтун жетекчиси катары ар дайым жыйындарымда ушул багытта эскертип турам да.